Кыргызстанда өткөн жумада башталган ККМге каршы наразычылык акциялары токтой элек. Айрым базарлардагы соодагерлер иш ташташты. Патент ошол бойдо калды. Алар 2024-жылдын 1-январынан тарта күчүнө кире турган жаңы салык эрежелеринин шарттарына макул эмес. Ишкерлер бийликтен патент системасын калтырып, ККМди жокко чыгарууну талап кылып жатат. Муну анын түйшүгү көп экендиги менен түшүндүрүшүүдө. 5-декабрда өлкө башчы Садыр Жапаров ККМ маселеси боюнча Бишкектеги Дордой базарында иштегендер менен жолукту. Анда өлкө башчы соодагерлерге 2024-жылдын июлуна чейин патент менен иштөөгө уруксат берилгенин билдирди. Мен июлга чейин мен айттым, кандай иштеп атса токтотуп тургула. Ушул бойдон иштеп турсун дедим, анткени салыкчыларыбыз өзүлөрү даяр эмес экен муну. Мен кечөө билдим муну. Кыргызстанда базарларда, дүкөндөрдө соода сатык менен алектенгендер учурда патент системасы менен иштешет. Ага жараша ар бир аймакта өзүнчө белгиленген сумма коюлган. Ошондой эле ал ишкердиктин түрүнө жараша төлөнөт. Мисалы, Оштогу Кара Суу базарынын соодагерлери 700-дөн 6000 сомго чейин патент төлөшөт. Ал эми Бишкектеги Ош базары 500-дөн 5000ге чейин төлөйт. Бирок өкмөт ККМди милдеттүү түрдө колдонуу системасын киргизип жатат. Бийлик муну менен көмүскө экономиканын үлүшү азая турганын билдирүүдө. Кийинки жылдан күчүнө кирер айтылган өзгөчө салык режими деген эмне? Ал кандай иштейт? Ири базарлар менен кичи базарлар кайсы салыктын негизинде иш алып барышат? Түшүндүрүп беребиз. Буга чейин мамлекеттик салык кызматы Дордой жана Кара Суу базарлары ККМ аппаратын колдонуудан бошотулганын кабарлаган. Муну мекеме салык мыйзамдарына ылайык стратегиялык объекттерге кирген базарларда иш жүргүзгөн ишкерлер өзгөчө салык режиминде иштей алышары менен түшүндүргөн. Аталган эки базар стратегиялык объекттерге кирет. Алар кийинки жылдан өзгөчө салык режиминде иштеп башташат. Өзгөчө салык режими болгондо ишкерлер көзөмөл кассалык аппаратын колдонуудан, товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрүнөн жана электрондук эсеп фактурадан бошотулат. Бирок ишкер товарды Бишкектен Ошко жөнөтө турган болсо, же чет өлкөгө чыгарса, анда товардык транспорттук коштомо кагаздын электрондук түрүн жана электрондук эсеп фактураны толтурат. Эгерде импорт кылса, кошумча нарк салыгын төлөйт. Өзүнүн аймагында аталган нерселер талап кылынбайт. Дордой жана Кара Суу базарындагы соодагерлер 1 жылдык соода жүгүртүсүнүн көлөмүнө жараша салык төлөшөт. 1 жылдык соода жүгүртүсүнүн көлөмү 4 миллион сом болсо, анда жылына 18 000 сом салык төгөт. Ал эми 8 миллион сом болсо, жылына 42 000 сом салык төлөйт. 8 миллиондон 15 миллион сомго чейин болсо, анда 96 000 сом төлөйт. Ал эми калган базарлар жалпы салыкка же бирдиктүү салык менен иштешет. Алар ККМ колдонууга милдеттүү болушат. Бирдиктүү салык салыктын жеңилдетилген системасы болуп саналат. Эгер жылдык киреше 8 миллион сомго жетпесе, ишкерлер салыктан толук бошотулат. Ал эми жылына 30 миллион сомго чейин жүгүртсө, 0,5% менен салык төлөшөт. 30 миллион сомдон 50 миллион сомго чейинки каражатты айланса, 1% менен төлөйт. Ошондой эле дүңүнө саткан учурда ЭТН, ЭФ толтурушат. Эгер сиз ишкер болсоңуз, жаңы салык эрежелери боюнча кандай маалымат берилип жатат? Сизде кандай кыйынчылыктар бар?